Hazır gözgö çağılıp Yıllar gelse Aylar gelse Çağırıp Yüreğim sen Oşul gündü sağınıp Yüreğim sen Yüreğim sen Oşul gündü sağınıp Oşul gündür soğusa da tüler Yüreğimde kayra canım üredi Altın gördü başka gün göremeyim Kıyalımda yaşayıverdi Ой, баракелде, кол чабуулар. Ардактуу замандаштар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, Арутан программасынын эрте таңдагы ырыскы меймандары менен, ырыстуу конокторубуз менен, ардактуулар менен, Асыл Экендик менен тааныштырабыз. Андан соң мына ушундай жандуу добуштагы эң сонун бир керемет чыгармаларына чогуу болобуз деген жакшы бир үмүттө турган мезгилибиз. Бүгүнкү биздин таңкы конокторубуз Алыскы Баткен облусунан эртелеп бизге конокко келип калган убагы, демек сиздерге тааныштырып өтөлү. Жолдошбай Мамажанов атындагы Кадамжай таланттары коомунун, Рыспай Абдыкадыров атындагы фонддун мүчөлөрү бизде конокто. Ошону менен биргеликте эле Жолдошбай Мамажанов атындагы Кадамжай таланттары коомунун жетекчиси, биринчи эле тааныштырып өтөлү, Ашым Байматов агабыз, жана аталган коомдун мүчөлөрү Төрөкожо Эшанов агабыз, Матисак Токтосунов агайыбыз жана ошондой эле Нурмамат Максутов агайлар бизде конокто. Ошону менен биргеликте эле Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын ырчылары Нуржамал Орозбаева эжеке жана ошондой эле Равшанбек Абдуллаев агай бизде Куш келипсиздер. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Жакшы келип алдыңыздарбы? Кыйынчылык болгон жокпу? Баары жакшыбы агайлар, эжеке? Анда эмесе алгач эркин микрофон берели, эл менен жакшылап амандашып, саламдашып алыңыздар. Андан соң маегибиз уланат дегенди. Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Бүгүн биз ушул Ош ТВ телевидениесинин чакыруусу менен Баткен облусунун алыстыгына карабай келип, ыр дүйнөсүндө жүргөн адамдар экенбиз. Жашыбызга карабай, жолдун кыйынчылыгына карабай, бир барып Ошто жакшынакай ырдап келели, жыргап келели деп келдик. Сиздерге чоң рахмат. Рахмат. Келгениңиздерге рахмат сиздерге дагы. Көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен биргеликте дал ушундай жакшы бир жандуу үндө жакшы музыкаларды аткарып, телекөрүүчүлөрдүн маанайын көтөрөбүз деген ишеничтебиз. Эми ушул алгачкы эле суроо болсун, ушул сиздердин коом боюнча деги эле Жолдошбай Мамажанов атындагы Кадамжай таланттары коому боюнча айтып өтсөңүздөр агай, бул коом качан түзүлдү эле, курамында канча адам бар деги эле кенен маалымат. Кадамжай таланттары коому Жолдошбек Мамажанов атындагы атын кечээ жакында койдук. Быйыл Жолдошбек Мамажановдун 70 жылдыгы юбилейин Кадамжайда өткөрдүк. Кечээ жакында жазда 10 январда Кадамжайда өткөрдүк. Быйыл дагы ошону улантып келе жатабыз. Анан кийин отургандардын баардыгы Рыспай Абдыкадыров, Залкар оңчубуздун мүчөлөрү бул жерде бизди баштап, бизди ушундай жүргүлө деген быйыл чоң программадагы эмени түзөбүз деп жүрөбүз, элге тартуулайбыз деп. Биздин жетекчибиз Улан Мокеев, анан Чынара Эргешовна, Айбарчын эжекелерибиз бизди маданият тармагында биз эми Матисак агайыбыз мына музыкалык образование менен эми
Төрөк Кожа абабыз музыкалык образованиябыз бар, калганыбыз элдик таланттар катары кошулуп келе жатабыз. Ошол кошулганыңыздарга канча жылдын жүзү болду? Анан дагы ошол аталган атап өткөн коомдо, фонддо канча жалпысынан канча мүчө бар? 10-жылы Жолдошбек Мамажанов атындагы фонд деп түзгөнбүз. Анан кийин ар кандай эмелер менен таланттар досейный предприятие ачканбыз. Ошол досейный предприятияга Жолдошбек Мамажановдун атын коюп, себеби дегенде Кадамжай районунда таланттуулар көп. Жалпы санын алганда где-то 50-дөй адамыбыз, мүчөлөрүбүз бар. Анан бул жерде биздин эң уюштуруучулук же болбосо деңгээли Рыспай Абдыкадыров менен Жолдошбек Мамажанов бир замандаш чыгып 70-ci жылдары, 80-ci жылдары өзүңүздөр жакшы билесиздер, эме болуп келген. Эми азыр ошону улап эки фондду бириктирип, Кыргыз Южный регион деп коебуз эми, орусча айтканда, түштүк региондун элдик таланттарын чогултуп, кичине мындай түндүк жака жортуул жасайлы. Быйыл эми былтыр өзүңүздөр жакшы билесиздер 80 жылдыкты өткөрдүк. Рыспай Абдыкадыровдун эртең барып бүгүн түштөн кийинби Гүлчен барып коюп агайыбызга кичине Куран окуп түшөбүз деп турабыз биздин программаларда. Анан кийин максат эл 2 жыл 3 жылдан бери зеригип калды. Пандемия деп элдин көңүлү түшүп турган мезгил. Бирок быйыл мына салттуу музыканы көтөрөлү деген максатта ошол салттуу музыканын арасында элдик таланттар бар. Илгертен баягы Ыркесе, эме Сармерден дагы көп мындай таланттар жүргөн да. Азыр ушундуктан биз тартынбай келе бердик. Ошого барып көрсөтүп берген талантыбызды. Баракелде, өтө кубанычтабыз келгениңиздергечи. Дагы ирет туш келипсиздер. Анан агайыбыз сиз айтып атпайсызбы? Биз ырдаш үчүн, жыргаш үчүн келдик депчи, алыс жолду карабастан келдик ушул жерге деп айтып атасыз. Эми мүмкүн болсо баягы келгенден соң баягы үнүңүздөрдү угуп калганга аракет жасайлы, биз дагы ырларыңыздарды угуп калалы дегендей аса-секиндик менен да кезек менен барыңыздарды ырдатып калууга биз дагы болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Анда кезек кимде агайлар? Ким ырдайт? Ким улантат? Ака Жолдошбек Мамажанов менен чогуу жүргөн аксагалдардан баштайлы. Келиңиз ага. Эми мен ушул мына эки Азербайжандын инструменти. Ушул инструменттин коштоосунда мына аккордеонду мына досум кошто берет. Мен сагынуу деген Рысбектин сөзүнө жазылган Жандаровдун угулу. Ушул жерде мен белек катары оштук туугандарыма тартуулап коём. Сонун болот агайlar. Анан келиңиз ага. Çayqanagan yaşır şiberge yaşınğan gündüz sağına
çalgan yaşın şiberge yaşından o güldü sanına. Sağınam, canım sağınam, ağlasın bir ok canımdan. Sügönün istep sağın oy, enkiyın eker bağrına. Sügönün istep sağın oy, enkiyın eker bağrına. Баракелде. Экинге болгон сагынуу, жакындарга болгон сагынуу, анан дагы эң негизги ырга болгон сагынуу Ооба. эч качан жүрөгүбүздө өчпөсүн деп тилейбиз. Ооба. Алардын жакшы бир кеп кеңештерин угуп калдыңыздарбы? Канчанчы жылдан бери мындай көрүп калдыңыздар дегендей. Мен ошо Жолдошбек Мамажанов менен чогуу иштеп, чогуу чыгармачылыкты баштаган ага чейин ал киши баягы армияда аскерде болуп, аскерден келип, окууда жүрүп анан келген экен. Мен мектепте жүргөндө эле баштагам. Мен азыр кичине сөз баштабай турасың, ары болсо мен биринчи эле худул болуп, кудул эмес, клоун болуп баштагам. Ошондо концертте bir күн жүрсөк, ошо Жолдошбек агай келип калды. Ошондо биринчи жолу тааныштык, концертке чогуу катышып. Ошондон кийин бүт чыгармалары, чыгармачылыкка жолубуз чогуу болду десем, мен жаңылбайм. Себеби ал кишинин өнөрүн бүт алдым мен. Себеби баягы аппаратура оңдомой, же болбосо бир гитаралар бузулуп калса, ошолордун ушунуларын ал убакта мындай усилителер жок эле да, ламповый деп коет. Лампасы дайым чөнтөгүбүздө запас жүрчү эле, ошону алып барып, баягы күйсө эле лампасын алмаштырып коебуз. Кыскасы ушинтип жүрүп, ал кишиден азыр мен баягы бирөө сурап атат. Агай, сиз кайсы инструменттерди ойной аласыз деп. Эгерде кайсы инструменттерди ойной албайсыз десе, мен тез жооп берем. Себеби мен билбеген музыкалык аспаптын өзү жок. Мен үйлөмө аспаптар оркестрин сакс, кларнет бүткөн. Өз негизги кесибим саксофон, кларнет. Ал эми эл аспаптар оркестрин, фольклорду жетектеп келем. Ошолор менен бирге иштеп келем. Анан ошонун ичинде мен азыр баягы шаршайын айткан экен. Комузду чертип, бардык кыргыз ушинтип чертет. Анан жалгыз кыргыз мен минтип чертем деп, комузун одорса арт жагы домбура экен да. Домбура чертчү экен. Ошоп жалпы кыргыз ооз комузду ушинтип ойнойт. А мен башкача ойнойм. Тез эле ушу эки ооз комузду ойноп баштайын. Сонун болот агай келинсен. Баракелде. Чындыгында эле агай өзү айткандай башкача, Эми жөнөкөй кылып ойноп.
Баракелде сопсон. Чынында азыр сиздин ошол чеберлигиңизди көрүп, бизде ушундай бир собол, суроо пайда болуп атат дагы. Анан тил менен колдордун жардамы жок эле тил менен ойногон ооз комузду биринчи жолу көрүп атабыз, биринчи жолу күбө болуп атабыз бизчи. Анан бул ыкма бул жолу каяктан чыкты? Өзүңүз үйрөндүңүзбү же үйрөткөндөр болдубу ооз деген? комуз боюнча устаттарым бар. Аширбай Дарманов, Таласбек Эргешев деген. Алар ошол ооз комуз ойноп, ооз комуз жасайт. Таласбек Эргешев уста. Анан ошолордон үйрөнүп көнгөндөн кийин мен токтой турчу ушуну башкача бир дагы кошумча ыкмаларым менде өзүм изилдеп, тили менен ойноп, колдо комуз ойноп, экөөбүн бирге. Оозго салганда баягы ооз комузу менен кол комузду бир шилтегенде экөөнү ойноп. Мындайча айтканда музыкальный эксцентрик деп коет го. Ошондой бир номер чыгаргым келди. Өзүм менен өзүм иштеп ошол тилде ойноп. Анан бирөө сурап калды. Сен кулагың менен да ойнойсуңбу дейт. Кулагым менен да ойнойм, эгер кошунам жакшы болсо да. Баракелде. Эми кезектеги суроону Нурмамат агай, Озат агай сизди төкмө акын катары тааныштырдык. Эми деги эле төкмөлүк өнөрдү аркалап келе жатканыңызга канча убакыт болуп калды агай? Жашымдан эле ушу мектепте окуп жүргөндө анча кыска тамаша отурушкандар ушинтип жүрөт элем. Кийин мана сайттешип жүрдүм акырында ошо. Тойлорго барып жүрдүм. Барып дейт го. Ошол барып атабыздын стилинде окшойт сиздики дагы. Комузу жок, төгүп дегенде. Анда эл көп болсун, анын катарында биз дагы ошол сиздин төккөнүңүзгө назар салып туралы дегенде анда. Ассаламу алейкум, саламдашып алайын, саламат эсен аманбы, кандай тууган агайым, салам айтам жалпыңа, салам айтам жалпыңа, ошту көргөн калкыма, жашыңа да карыңа, аял эркекке барыңа, элибиз аман сак болсун, эшигин алды бак болсун, эмне нерсе ойлосо, ойлогонун ак болсун, калкыбыз аман сак болсун, каалаганын ак болсун, уруш болбой аламда көңүлдөр шат болсун. Оштугунун жамааты, жалпы жамаат аманбы, мен силерге жалынды айтам саламды. Абдыкадыров фондунун жетекчиси Чынара, көп иштерди аткарат, эрдик керек бугада. Айбарчын сулуу айдайсың, жамалың абдан сулуусун, ай жаркын өзүң көп ишти, сен аткарып жүрөсүң, теледен чыгып ардайым, жылмайып барчын күлөсүн. 2 айым аманбы, мен силерге эскерип айтам саламды. Tanışıp getsem ben özüm, kadam jaydan kelgenbiz, kanдар çıkkan elden biz, kökkümlü jay, kadam jay, 3 darya susu var, çıkıştan ağat ısvayram, ortasında Akdaryam, batıştan ağat Soğdarya. Batıştan ağat Kocaşken, Özbek Tacik Kırgızına, büt barisi su içken, kadam jay menin borborum, tağılla tandan boyduğum, sımap sırma kömürgü, aytamın abdan tolgonun, akçoqısı köktürüp, kölköndöp turat toğların. Möltürdey taza bulağı, askada sayra uları, körköndü kadam jay, Hudayımdın bergeni da bulağı. Kulcaki 2 dağı var, kekilik koyun başkası, sanab jetkisi canı var, ölündörgü batbagan, ar türlü veli malı var. Dıykançılık jağından, aytamın darak bağından, örük alma kaynalı, iyilip tulaş şağından. Tatlı olut yüzünü, tatlı olut davdan, tameki pakta egilet, Türkündandır sevilet, yenden yeksen mol olut, bulcağın ketsen belgilet, darvızım menen konuna, damın bütküller bilet, elimden çıkkan bulutkan, kalkının kamın oyluğun, erkinliği gücün kol kurap, kokongu koldu jolduğun, zalim kuday arkandı, kokondan kuğunluğun, anı menen bolbuğun, skop
Mobil kelip jardenge iskatlı taptan kozgon Moldon yazavavuz algaçkı Kırgız akını Tamga tanıp kat жазган Orozbekov aksakal Kırgızımdı başkargan Masaliyev akabız Ökmötlük işte takşalgan Çın simbolu bolup Çındıktına tarihta atı katlalgan Tuyağırçı ağavuz aldın köre ırdağan Bugünkü kündü avamdan 100 yıl murdasındagan Mama canım Joldoşbek oğun çelle ırçele Ozonda ırdap turçele Oğun çığırçı içinden kıyılasından kurçele Kaçanırda Joldoştur elleri anı karagan Buna ömrü kıspeken kurup ketkil kuvacal Joldoştu haldı aradan uçup dövmez bugün Çıngızımızda dağı var, Ekili yazı dağı var, Roza degen dağı var, Öktönümüz dağı var, Ayta verse tügöngüz, elimde talant abdan köp, yerimde baylık abdan köp, Bırak vakit kıspeken, oşonduktan tuğandar, ırımdı men bütöyün, emi kalganırlardı, bu şeriflerden kütün. Ay barакелде, азаматсыз. Ошундай жакшы бир дилиңизден, жүрөгүңүздөн эң бир сонун керемет чыгармалар төгүлө берсин деген тилектерди арнайбыз. Эми суроо бергибиз келет да агай. Ошол кандай учурларда мындай ошол жүрөгүңүздөгү уютку мындай чачырап чыгат? Жазасыз дагы өзүңүз. Бизде элибизде ушундай бир түшүнүк бар. Төкмө акын анан жазма акын депчи. Сиз ошо бир гана төгүп калбастан жазган дагы учурларыңыз болобу? Жазам. Эми бул илхам аябай ачуулар буылган маалында ачуу чыгат. Кайгырган маалында кайгыруулар чыгат. Кубанган маалында кубанычтуулар чыгат. Сүйүп калсаң сүйүүлөр чыгат. Баракелде. Эми кийинки суроону ушул Апаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын ырчылары болуп келген биздин эжекелерге берели. Бул жакта драма театрда кандай иштер жүрүүдө, негизинен ушул боюнча кененирээк токтолуп өтсөңүздөр, чыгармачылыгыңыздар боюнча. Чыгармачылык боюнча биз ошол Апаз Жайнаков атындагы драма театр боюнча спектакльдер боюнча иштейбиз. Гастролдор жүрүп атат. Чумокторду даярдап биздин режиссерлорубуз. Биз музыкалный час, музыкалык бөлүм өзүбүздүн иштерибиз боюнча иштерди алып барып атабыз. Иш кадимкидей жакшы жүрүп жатат. Эми кандай кылабыз? Агайыбызды ырдаталыбы? Агай, өзүңүз ырдап бересизби? Кайсыл чыгарманы аткарып бересиздер? 16 числода туттум энелер күнү дейт. Анан мен акырында ырдайын дегеним дагы тынч отурган бул кайгылуу акыр да. Ошон үчүн сиздердин уруксатыңыздар менен 1,5 жаштан таштадың апа деген жаздым эле ошону ырдап берейин. Кеттик эми. Жакшы болот агай, сонун болот. Sağındım seni bilmedi apa Cümlet bizi bıyrattın apa Bozultun apa Yüreğimde
apa ümitli taşlamamızda aklım apa Азамат, баракелди агай. Анан дагы акыркы мүмкүнчүлүк бар дегендей, дагы ырдай тургандар барбы? Ырдатып калалы мүмкүн демек болушунча. Алыстан келдиңиздер. кийинки кезекте Равшанбек Абдуллаев агабызга берели энди. Эмесе, урматтуу Ош шаарынын тургундары, сиздерге Баткенден салам айтабыз. Эмесе мен Апа Зейнактын жаштыкка кайрылуу дегендерин кат берейин.
Азамат, керемет чыгарым болду. Баракелде. Анан ушундай акыркы суроолорду берип калалы агайлар. Силер ушул залкар агайлар менен, залкарлар менен, эл адамдары менен жүрүп, алардын жакшы бир кеп кеңештерин, тарбияларын үйрөнүп калдыңыздар, алып калдыңыздар дегендей. Анан ушундай обондор жаралды, чыгармалар жаралды ал залкарларданчы. Сиздерден дагы баягы жугушту да ал нерсе. Силерден дагы мына ушундай керемет чыгармалар жаралып, азыр эл оозунда дагы ырдалып жүргөн учуру. Анан кийинки муундан дагы жаралабы деген бир суроо пайда болуп атат да. Анан карма мындай тарбиялап жүргөн, таптап жүргөн шакирттериңиздер барбы азыр? Ушул тууралуу. Мен сүйлөп берейин анда. Баягы сыныктан башкасы бардыгы жугат. Ал кишилерден жуккан. Азыр мисалы үчүн менин обондорум 30дан ашык обондорум бар. Элге таркап ырдалып жүрөт. Анын бирөөсү бардыгыга маалым, бир 5-6 адам ырдап жүрөт. Азыр Самара Каримова ырдап жүргөн. Асыл кечим, кайрып берчи махабатымды деген ошол менин обондорум болот. Элге таркап кетип, анан биз илгери обон чыгарып, мен обончумун дегенден тартынып эле жүрүппүз да. Мен обонум бар деп мактанганда болобузбу деп өзүбүзчө чочуп коркуп. Азыркылар эми бир эки эле обону болсо жылдыз болуп калып атат, билбейм. Сиз мени айтып атасыз. Али агайлар сиздердечи? Анан баягы чын-чыныга келгенде ошол биз мына борбордон алыс болуп көбүнчө. Ошол жакта менин шагирттерим бар. Мисалы үчүн бу жактын дагы шагирттери бар, өзгө жараша. Бу жактын дагы шагирттери бар. Бирок алар сыртка чыкпай жүрөт да. Эгерде бизди телевидениеге чакырса, мисалы үчүн азыр ошо силерге окшоп, эл көрөт эле, эл тааныйт эле ал таланттарды. Баягы мен айтат элем, мисалы үчүн Рыспай Абдыкадыров бул кайталангыс талант. Ошондой эле Жолдош Момунжанов деп сүйлөп атабыз. Азыр мынтип ойлоп көрсөк, бул киши деле өзүнчө кайталангыс талант. Туура. Бул киши да өзүнчө кайталангыс талант. Ошондой биздин кайталангыс жаштар, таланттар көмүскөдө калып атат да. Эгерде чакырса, алар топтоп жыйнап келмекпиз биз. Ушундай келсеңиздер десе. Азыркы мына биздин жаштардын салтуу музыкага болгон, деги эле ошол кыргыз музыкасына болгон мамилеси кандай болуп атат? Мындай эми силер чыгармачыл инсансыңар, обончу, композитор, аткаруучу катары. Мен дагы сүйлөйт окшойм. Мен азыр 2-3 мектепте курс уюштургам. Кружок эмес, курс. Курс дегени ушул комуздун башынан аягына чейин 5 позицияда нота менен чертет. Азыр мен ошол окуучуларым комуз чертип, кадимкидей чыгышып атат элдин алдына, концерттерде болобу, башка да болобу. Ошондой эле мен буларга дагы баягы музыканы кызыксын, үйрөнсүн деп плюс шанс деп койгом, мүмкүнчүлүк бергем. Себеби бир комузга келген болсо, гитараны же болсо дагы бир чоорду, чопо чоорду кошуп үйрөнөт. Экинчи инструмент. Эгерде кошуп үйрөнсөң, мына ооз комузду мендеги бар талантты алчы деп атам да. Окуучуларыма. Менден эмне калат? Менден ошол шакирт калат. Айтканым калат, дегеним калат, мен бирөөгө үйрөткөнүм калат. Кыскасы, азыр биздин окуучулар менин оюмда даяр болуп калды. Эгерде эртең 1-июнь болуп калабы, балдардын күнүгө чакырчу болсоңор, мен окуучуларымды алып келип метке тизип эле коем. Буйрса, Кудай буйрса. Келебиз, чакырбаса да. Сиздерге окшогон асыл адамдарга дайыма төрүбүз, эшигибиз ачык, төрүбүз бош, Кудай кааласа, дагы ошол түз эфирде эл журтка жакшы бир маектерди куруп беребиз, жандуу чыгармаларды аткарып беребиз. Жеткирип беребиз деген толук ишенимде турабыз. Эми убакыт деген чектелүү, ченелүү. Анагайлар сиздер туура түшүнөсүздөр, бирок ошентсе дагы башыбызды ийип тазим кылабыз. Ат тартып алыстан келдиңиздер, улуу башыңыздарды кичүү кылып, дагы бир рет рахмат. Эми баарыңыздарга аягында эркин микрофон эл журтка, жакындарга, тууган туушкандарга кайрылып салам жолдоп өтсөңүздөр болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, туугандарым. Мен бүгүнгү ушул теледен пайдаланып, баарыңыздарга жалындуу ысык салам айтам. Ден соолук, кетпес бакыт таалай каалаймын.
ааламыбыз тынч болсун, ар түрлүү оору суркоолордон, ар түрлүү болуп аткан уруштардан Алла Таала өзү сактасын. Дайым кулчанчылыкта, саламатчылыкта, тынчылыкта ушу ойноп, күлүп, тойлорду кылып жүрө берели. Бардыгыңарга жалындыбыз кылам. Рахмат ага. Келиңиз эжеге. Мен ушул эфирден пайдаланып, бүт кыргыз элиме тынчтык, ден соолук каалап кетем. Эч ким оорубасын, заманыбыз тынч болсун. Менин де азыр свежий ой келип калды да. Былтыр Рыспай Абдыкадыровдун 80 жылдыгын өткөрдүк. Жолдошбек Мамжановдун 70 жылдыгын улап атабыз. Ошол агайларыбыз мисал үчүн эмеде Каракулчада Рыспай Абдыкадыровдун музейи бар экен. Эл билбейт. Билбейт эмес, эми көпчүлүк Баткен тарапта билбейт. Республиканын башка эмелери билбейт. Ошол жерди көрсөң, Рыспай Абдыкадыровдун кантип ыр жаратканын, кантип жаралганын сезет экенсиң да. Менде бизде ушундай Рыспай Абдыкадыровдун фондунда ушундай бир максат бар. Ясная Поляна дегенди уккансыңар. Лев Толстойдун жери. Ошол Ясная Полянага ушунчалык кооздошуп койгон Россиянын баардыгы барышат, дүйнөнүн адамдары барышат. Мен өз көзүм менен көрүп келдим. Ошол сыяктуу биздин Залкар оончубуз ырдын бири Рыспай дегендей, ошол Рыспай Абдыкадыровду көтөрсөк, биздин кыргыз элинин маданиятын көтөрүлөт, салттуу маданият көтөрүлөт деген ойдомун. Кудай буйрса ушуга бардыгыңыздарды чакырам, активдүү катышып, мындай чагылдырып беришиңиздерди суранам. Рахмат. Мен ушул Ашим иниме дагы чоң рахмат айтам. Ушул Жолдошбек Мамажанов менен биз чогуу иштегенбиз. 75-жылдан бери эле иштетилик. Ал киши менен Өзбекстандын кыргыздарына барганбыз, Тажикстандын кыргыздарына чогуу барып жүргөнбүз. Рахман Разыков, Манас Бердибек, рахматылык, Дөөлөт Мадымаев дегендер бир чогуу барып концерттерди коюп уюштуруп жүрдүк. Эми ушул кишиге мен рахматымды айтып кетем дагы бир жолу. Мына ошо Жолдошбек коомуну жетектейт, мисалы үчүн. Элди чогултуп, мына Жолдошбекти тааныбагандарга тааныткызды элге. Мен рахмат айтам ушул иниме. Анан кыргыз элиме дагы тынчтык, аманчылык, ден соолук каалаймын. Ушул элибиз дайыма тынчтыкта жүрсүн, молчулук, токчулук болсун. Рахмат. Агай гана келиңиз. Мен айта турган сөздү булар айтып койду окшойт. Бардыгы эле кошунаң тынч, сен тынч деп коет да. Ушул дүйнө жүзү тынч болсунчу. Ошондо биздин ички дүйнөбүз, сезимдер тынч болот. Анан эртең келечегибиз анан ошондо жаркайт. Элибиз, журтубуз ошолордун катарында тынч өнүп өссүн. Рахмат агай. Бар болуңуз. Келиңиз. Элибиз тынч болсун, бакубат жашоодо жашасын. Сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Рахмат. Соңунда сиздерге дагы бир рет ыраазычылыгыбызды айтабыз. Бар болуңуздар, жакшылыктар көп болсун, ден соолукта болуңуздар. Анан дагы эң негизгиси ошол таланттар, сиздердеги керемет чебер өнөрлөр бизге окшогон жаштарга, кийинки муунга жугуштуу болсун деп тилейбиз. Кайрадан көрүшкөнгө чейин сиздер дагы аман туруңуздар. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо ушуну менен эфирдик сапарыбызды жыйынтыктап барабыз. Анткени дегенде бүгүнкү бизге берилген убакыт дагы өзүнүн соңуна келип жетип калды. Демек, бүгүнкү биздин коноктор менен деги эле аруу таң берүүсүндө сиздер мыкты маанай ала алдыңыздар деген ишеничтебиз. Ардактуу замандашым, сүйүктүү көрүүчүлөр, биз бүгүн сиздердин маанайыңызды көтөрө алган болсок, анда негизги максатыбызга жеттик деп ишенебиз. Биз ар бириңиздерди сыйлайбыз, урматтайбыз, араңыздарда, катарыңыздарда болгубуз келет. Кийинки берүүлөрдүн көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар, өзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Аман болуңуздар.